ящик жасап туруп бактын ичине салып коюшат го. Себет деп коюшат экен. Ошондо 2004-жылы мага көрсөтүшкөн да ошончу. Анан эмнеге ушундай жасасат десе, баягы жокчулук заманда дейт. Анан ошол жүгөрүнүн унунан жүгөрүдөн ун жасап анан ошол менен жамбак кылышкан дейт. Ооба, зыгырынан. Ошону киргизип, ошону коюп коймой адат болуп калыптыр, стереотипчи. Карабайсызбы? Эми түштүктө Кызылкыярда дагы карасаң, мака эгишет десеңчи. Анан ошо макадан канча түшүрүн алып атат, мындай никто не интересуется да. Кыргыздарга не кетти мынчу? Анан дагы бир нерсе бар. Хрущев ушунчалык жакшы көрүп калган экенбиз. Анан ошон жүгөрү карасаң, байкуш ошол эмелер жанагы Кызылкыярлык дыйкандарды көрсөңчү, баары тооктон баштап төбө гана жок, тиги жылкыны анан эмени кармашат экен да, уйлардычы. Анан өзлөрүнүн земельный наделдерин алып барып туруп аркандап күнүгө жумуш экен. Бир адамдын башын колун кармайт экен. Анан мындайынан үстүнөн карасаң, байкуш Россиядан жиберген балдарынын акчасына ошол малды алып туруп, анан малга маңай болот экен дагы. Выхлоп жок экен. Анткени күздөгү пайда жок. 40 миңдик эмен кыштап чыкса деле ошол 40 миң экен да. Жөн эле убаракерчилик. Анткени өзүнүн генетический потенциалы низкий да скоттунчу. Ал эми график ростадан калып калган. Анткени ЗЦ менен тамактанган. Эми ошол бизде мынандай да, баягы тоок баккандан ушунчалык биздикилер эме баягындай намыстанат да. Айлана ошол бир уйдун акчасына 40 миң сомго тоок багып кой. Күнүгө жок дегенде 400 сом киресе берет да ал. А мал күнүгө 400 сом жеп коюп атпайбы? Кайра жеп коет да. Ошону түшүнбөйт да. Туурабы? Азыр малды багыш үчүн жанагы бала айтты го. 100 200 корого атайын аткордун базага гана кармап алсам 1-2ден эч кимдеги актабайт деп айтып атат. Ооба. Аны биз баягы өкүмдөрдүк менен тежакта акчаларды эметип багып жүрбөйлүбү. Эми биз баардыгыбыз 25-мартта багбандардын слёту, республикалык багбандардын слёту деп ошого даярданалы. Сиздер балдар баардыгыбыз ошол жерден ушул газеталарга чыгарып азыр Кыргызстанга барып келдим, жакында сизден интервью алам деди. Ушул жөнүндө айтып, анан жого киргенде дагы ушуну туура түшүндүрүп айтып беришке болуп атат да. Ушуну туура түшүндүрмөйүнчө биздин баягы эмеден 30 жылдан бери таралган эме дагы эле ушул бойдон келатат да. Сиз айттыңыз го жана бир уйду кайра багып, кышы менен кайра аны тигил эмеге берип, малчыга, уйчуга берип, ал тоого алып барып 300 сом, 500 сомдон төлөтүп, анан кайра келсе деле ошол эле 40 миң сом эч айырмасы жок. Эми мына бизде азыр 3,5 миллион гектар жер бак кылсак болот да. Мындай эгерде, хотя бы жарымын жасайлы. Мына ушул эмеге элестетип көрсөң, Туркия менен Польшаны кандай байытабыз биз? Канча? Жок дегенде 2 миллиардка көчөт алчу болсок, 8 миллиард сом берип коюп атпайбызбы? А мынандай мынандай биздин жаркылдаган биздин специалисттерибиз турат, ошол көчөттөрдү бизге $1 эле чыгарып берет ушу жигиттер. Мына биотехнологдор. Биотехнологдор. Мына специалисттер. Көч керек. Көп кылып Кыргызстанга эң эле аз дегенде ар бир районго 1000ден агроинженер керек. 1000ден агроинженер керек. 40 миң агроинженер болсо болду, токтоосуз Кыргызстан өнүгүп кетет. Ошону түшүнүш керек да, мына бийлик баштагылар ошону деген осознавать этиш керек. Азыр бизде мына канча хоть $1000 көчөт алып келип берип койсоң дагы ал мисалы үчүн өспөйт. Аны деген түшүнбөйт биздин элибиз. Мына ошону түшүнө турган специалист керек да бизге. Так, анан дагы нерсени айтып берейин сиздерге. Мисалы, могу биздин айыл-чарбаны кандай алып жакшыртса болот да. Мен айттым жана Японияда стажироваться этип 2 ключевой алардын специалистине кезиктик да. Бирөөсү профессор Сасаки, ошол кезде эле каралган киши болчу. Кооперативный движение Япониянын башында турган киши экен да. GA деп коет билесиз да, алардын япондордун кооператив немеси, ошо GA деп коет, ошолордун башында турган экен да. Анан дагы бир экинчи киши Ямамото сандын лекциясын түзмө-түз уккан да, жана одно село один продукт деген. Анан ошондон экөөнүн тең ушунчалык пайда болду, азыркыга чейин кереги тийип атат да, ошолор менен бир күндөн эле уктум да. Кооператив Японияда мына мамлекеттин инициативасы болгон экен да.
башка жактан көрүп келишкен япондар ошол немистердин жана Raiffeisen кооперативтерин ошол жака киргизиш боюнча өзлөрүнүн системасын иштеп чыгып туруп анан элдерге мындай башка отраслдардан ошол айыл чарбасына поддержка кылдырып туруп анан чоң средстволор жумшаганда алар радиоэлектроника, автомобилестроение, машиностроениядан түшкөн акчаларды айыл чарбага салып туруп, чтобы Япония өзүнүн таза азык менен камсыз кылыш үчүн ошондой алган да. Анткени аларда урбанизация катуу болуп, молодеждун баары кетип, мала трудоспособныйлар калган да тияктачы. Анан айыл чарбаны ошол өнүктүрүш үчүн көп средстволор эметкен. Анан кооперативдин движениясы башында таалы биздики эмне болгон экен да алардачы. Кооперативдин эмне кереги бар эле тигүү деп туруп кылып туруп анан ладно деп туруп анан бир айылга 3 кооператив түзүлгөн экен. Иштеп көрсөт кооператив жагат. Анткени кооператив деген эмне? Билимдик. Кооператив деген муктаждык менен мүмкүнчүлүктүн бириккен жери кооператив. Билимдик. Ошол экөөнүн бириккен жери муктаждык менен мүмкүнчүлүктү бириктиргенде кооператив болот да. Билимдикте ошону айтып атпайбы? Анткени ал муктаждык дагы башка жактан келбейт, мүмкүнчүлүк да башка жактан келбейт. Ошол кооператив мүчөлөрүндө бирөөнүн мүмкүнчүлүгү бар, бирөөнүн муктаждыгы бар. Көбүнүн муктаждыгы бар да. Ошол мүмкүнчүлүктү муктаждык менен муктаждыктарын чечишет да ошол мүмкүнчүлүк менен. Анан кооператив ошентип иштей баштайт. 5 жыл иштегенден уже элдер түшүнөт. Зачем биз бир айылда 3 администраторду кармайбыз. Бухгалтерди, тиги председательди, дагы анын жардамчысын немелерди деп. Азыр эмне кылабыз? Алло. Алар эме кылат. Давай буларды кыскартабыз деп бир айылда бир эле кооператив калтырышат. Бир эле башкара баштайт. Нормально эле баягыдай эле иш жүрөт. Болот турбайбы деп 3 айылга бир эле кооператив калтырышат. 2006 жылдын состояниясында 3 айылга бир эле кооператив болуп калышкан. Анан эмелер жана административный единицалар аларда да майда болгон да. Аларда бизге көп рекомендовать этип эме кылышты. Двухступенчатыйга барат анан кайра түшүп кетпедикпи? Айыл өкмөт анан префекторат анан мамлекет эле да, жабадачы. Район деген структура жок да. Мен ошол эмеден көрдүм, Наганодон көрдүм, ошол райондун территориясын ошо бир айыл өкмөт башкарат экен да. Азыр жана средства информационный технология жетишет. Ары жетишет. Цифровизация, цифровой бүт баары болду. Ар бир айылда грамотный айыл башы болуп туруп эле ошол айыл өкмөт деген структураны жоюп салып эле ошол акимияттын территориясында полный башкарганга мүмкүнчүлүк бар да. Потому что справкага сен керек болсо жана түндүккө кирип алып бул жерден эле аласың. Справканы ошол QR код менен көрсөтүп коюлуп бул жерде кете берип турат. Баягыдай ветеринарга да барыштын, эменин да кереги жок. Бүт банк база данных бүт баары иштейт. Прививкадан өйдө түшө турган кылса болот туурабы? Ошол эле жанагы сый обороттун контролу, жанагы сертифицированный себилип атабы жокту, ошонун баардыгын могуга өткөрсө болот. Потому что эми эл муну элди обеспечить кереги жок, ар ким өзү уже жасап алды, туурабы? Анан бул уже реформанын көбү уже турат биздечи. Просто эле тура механизм киргизип туруп ошону жылдырып кетишибиз керек да. Ошону эмеге жетекчиликке ошону жеткирип туруп, ошол ресурсту көрсөтүп, ушундай турат бизде. Анан ошонун пайдаланыштын эмесин айтып туруп, андан ары кетиш керек да. Бул өзү уже сельскохозяйственный тихий революция болот да. Анан бул жерде лишний эменин кереги жок. Мисалы жанагы маркировка скота жүрдү го биздечи, брикабасты, мегынды, канчалаган донорлордун акчасын желди, мегынды, анан өкмөт акча жыйнады, сарптады акачы. В итоге баягы эле ишке ашты да. Мындайдан алып келгенде биз малым количество жана швейцарский предприятияда жүргөндө жасап эме койгонбуз да. Өзүнөн өзү эле эме ишке аша турган нерсе болчу да. Мисалы мал ээси өзү заинтересован, чтоб его скот был маркирован эме да. Мисалы азыр оңой болуп калды, кулагын карап эле кимдики экенин определять этип коюп атат. Башка айылга тентип кеткен малды таап коюшат. Аны элге жакшылап түшүндүрүп койсо, эл өзү эле сатып алып туруп, донордун акчасы жок эле Кыргызстандын сыртын карызын көбөйтпөй туруп ишке ашырып алат болчубуз туурабы? Это правильный системный подход болуш керек болчу да.
Бул дело өтүп кетти, бирок в итоге мы чипизация тиги эмеси менен отурабыз, это уже хорошо. Анан эми ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын көрсөттүп, мисалы бизде эң жакшы ресурс биздин земельный ресурсубуз бар, водный ресурсубуз бар. Ошолорду эффективный эле пайдалана турган болсок, ошол 2006-жылы эле япондор айтканда, багыштар силер жакшы нерселерди элеп туруп, эмне багыш болуп атасың дейт да. Эмне үчүн бирөөнөн жанында грант сурайсыңар, эмне кылып атасыңар? Просто силердин могу жерлерди эле кичине алмаштырып койгончу, өзүңөрдүкүн эле дейт да. Бирөөнү ичпегиле дейт, бирөөнү кылбагыла дейт да. Просто билген адамдан сурап алып туруп, ошону жакшылап түшүнүп алып жасагыла дейт да. Слепо жасабагыла дейт да. Анан бизди деле ошо Япониядан окутканда айтканда бир эле нерсе силерден суранчу, не старайтесь копировать дейт да. Переварите башыңарда, анан өзүңөрдүн жериңерге адаптированный пайдалангыла деген да. Биз ошону жасадык. Жанагы мен силерге бир эле пример айтып берейин да. Мен өзүм көргөн Кита Цукуба деген жерде, жана Северный Цукубада бир эмеге бардык. Ошол жана история менен развиваться этип чыккан кооператив бар экен да. Бадыраңчылардын кооперативи экен. Анан алар мындай кылышыптыр, эме техника жетише элек кезинде эркектер иштешет, поледе эме кылынат, анан бадыраңды жыйнап алып келгенен анан сорттоп супермаркеттерге жөнөтүш керек да. Анан сорттоп салып аткан учурда аялдары, балдары иштейт, анан тиги алардан чыр чыгат. Тигиндердин бүлөсү меникин көбүрөөк бракка чыгарып салды, эме деп туруп, анан ошол конфликт көп боло бергенен анан өкмөт аны карап туруп, аларга дорогой компьютерный линия коюп берет. Фото эме да, сортировщик. Мындайынан эмелерге, комбинерге бирден бадыраңды салып коет экен, тиги считывающий устройство көрүп туруп, кайсы стандарт экенин ар жагы ошол тияктагы линиянын үстүнөн тепкиз түшүрүп коет экен. Вопрос исчез. Ну это аябай дорогой неме экен. Ал өзүн оккупать этиши керек, анан ошол цехке көп акча төлөшчү экен да фермерлерчи. Анан ошол дошли до того, фермерлер айтты да, эме мен өзүм эле дейт, мага сертификат бергиле, мына бул безупречно иштейт дегендей. Мага өзүмө сертификат бергиле, мен үйүмөн эле ошондой алып келип туруп, эме тапшырам, тиги цехке төлөбөйм мен деп туруп, анан ошол өзүнчө бир склад пайда болуптур да, үйүнөн сорттоп келген бадыраңды. Анан ал жерде обязательство берген, кокус кишинен бир брак чыкса мени аябай строго наказать эткиле депчи. Анан ошентип отуруп тиги цехке жумушу жок калып. Баягы өзүн оккупать этпей эле тиги ар ким үйүнөн эме алып барат. Биз ошону биякта биздин кыргыздарга жасап көрдүк. 2006-жылы биз ошол япондордун көрсөткөнүнөн народныйда мытый картофель сатылып баштады. Көрдүңөрбү ошол кызыл упаковкага салган мытый картофель. Ошол биз эмеден япондор канча жылдап жеткен нерсени туура түшүнүп алып туруп келип туруп сразу эле кыргыздарга ошону жасаттык. Алар үйүнөн ошол биздин упаковкага жуулган, сорттолгон, ичинде ошол 2 килограммдан салынган эмени үйүнөн чыгарып башты да. Үйүнөн чыгарып биздин упаковканы эметип туруп алып келип биздин развозчикти народныйга таштап, народный 2 жумада расчет жасайт, алып туруп эмеге таратып берип, 2006-жылы биз Демир банк аркылуу тиги карточкага акча ыргытып, бияктагы сетибиздин жана развозчиктердин акчасын ошондой төлөчүбүз да. Япониядан көрүп келген үчүн да. Эң жакшы шпаргалка бирөөнүн жакшы опыты да. Бирок слепо копировать этпей, өзүнүн условияга эгерде ошондой эме кыла турган болсок да, жанагы цех фото эме менен фото элементтер менен контролировать эткен цехти салдырбай туруп эле ошол эмесин бизде в принципе пайдаланып ошондой жасаганбыз да. Анан ал жерде эмеси дагы бар да, контрольный точкасы. Мисалы эгерде эме болсо, мисалы покупательдин көзү бар да, карап туруп некачественный болсо албай коет да, 3 күндөн кийин ал картошка 4 күндөн кийин уже жарабай калат, көгөрүп кетет. Тигизирбейчи? Сыртын көк баша баштайт да. Билесизби, фотосинтез болуп. Анан аны эмне кылыш керек? Ошону фермерге уже наказание алып койгонбуз да. Кимдин картошкасы өтпөй калса, өзү жоготот да, короче. Биз аны көлгө ташып барып, тигинин бетине чаап алып коет жок. Өзүнүн маркировкасы бар. Башында мешокко салып аткан өзүнүн номерин салат. Ошону менен таап чыгабыз дагы алып туруп, мынакей бунун народныйга өтпөдүбүз. Бишкектеги айыбыңды жабыш үчүн Бишкектеги бир тууганың балаң алып кетет дагы за доставку испорченную упаковку эле төлөйсүң, калган өзүңүн проблемаң деп койсок, андан кийин ал өзү жоголду. Өзлөрү
тиги балдарны бара кылбаш үчүн эме кылып калышты да. Жакшы салып калды, эми. Көрдүңөр? Бул принципиальный подход. Кыргызга камчы, мындай дагы бир камчы да. Качественный контроль этип койсо. Эгерде биз контролер катары анын сознаниясын ойгото турган болсок, уятын ойгото турган болсок, иманын ойгото турган болсок, анда бул да иштейт. Бул эң жакшы камчы ушул. Эгерде биз ошол биздин жетекчилерге түшүндүрүп немелерди киргизе турган болсок, кооперативный движение да кетет, и анан культура земледелия да кетет, и анан маркетингибиз дагы, производствобуз дагы, переработкабыз да баары кетет да жүрсө. Колун талып кетти, сен тартчы. Анан эми сөзүбүздү аяктап эле калдык. Анан эми бул жерде дагы ошол эметип коеюн да. Эгерде биз ошол максаттардын баардыгын бир стратегический пландын негизинде максаты бир эле нерсе сөз болуш керек. Кыргызстанды кандай өнүктүрүш керек? Анын ичинде айыл чарбасында сөз, айыл чарбасынын ичинен растениеводство, животноводство, плодоводство, фруктоводство бөлүнөт. Анан ошону как сделать деме кылабыз, анан кто сделает, когда сделает, ошолор менен оңоюраак эмелеп түшүп кетебиз. Эч убакта бул жерге мындай башка бир амбициялар, интригалар эмелер кошулбош керек. Производство, коммерческий интерес, ошол эмеде өкмөттүн дагы интереси, анан ошол жанагы хозяйствующий субъекттердин да коммерческий интересинен турган иш болуш керек да. Эч бир мындай эме болбош керек. Мисалы, бизде эмне үчүн артка кетти? Когда ар кайсы ведомство, ар кайсы эме бөлүнүшө баштаганда, жанагы партияга бөлүнүшүп калбады да. Баланча министерство, баланча партияныкы экени деп бөлүнүшүп калды. Ошол убакта жаман артка кетти, анткени ал жерде эптеп ошол кызматка жеткен адам өнүгүштүү эмес, ошолго жумшаган эмесин кантип кайтара алышты ойлонуп калды да. Жана сатып алган орунду эме кылыш үчүн ар бир должность азыр эмне үчүн ошол доходный место айланып калган да. Азыркыга чейин кээ бир жерлерде ошондойлор бар. Азыр жанагы ЭКМ улам бир жерден коррупцион меркалар деп атат. Бул уже тиги эме болуп атат да. Жанагы пожардан кийинки последствия менен күрөшүш болуп атат да. Пожар чыкканча эгерде техника безопасности кылып кое турган болсок, жанагы действительно кадры решает все дейт. Эгерде кадрлар өзүнүн ордунда туруп калса, ошол жумушту жасай ала турган. Мисалы, жакшы адам жакшы кесипкөй мындай профессионал болушу мүмкүн эмес да. Ал жакшы адам болуп төрдө отуруп жакшы кептер сүйлөп бериши мүмкүн, бирок балким мындай профессионал катары, специалист катары туура эмес болушу мүмкүн бир жергечи. Ошон үчүн эң биринчи профессионалдык ошол навыкаларына көңүл буруш керек да, кадр тандоодочу. Анан ошол эгерде ошол жүктү тарта ала турган ат арабаны жүргүзөт тура, үркөнөк ат арабаң менен кошо өлтүрөт тура. Анан ошон үчүн ошол эмени нужный кадрды нужный жерге койгонду эгерде ошол бийлик жакшы өздөштүрө турган болсо, биздин Кыргызстаныбыз жөнүнө болуп кетет. Биз ал процесстерге киришпейбиз, бирок эгерде бизге ошонун бир бөлүгүн табыштай турган болсо, тандап рекомендовать этишти, буларды жасап берилет элек, туура. Анан эч бир иште эң биринчи принцип мусулмандардыкындай, врачтардыкындай болуш керек да. Кантип биз зыян келтирип албайбыз деген негизде принцип менен иштей турган болсок, не навреди кылсак, Кыргызстанда ошондой эч качан революция да болбойт, мындай разрушительный, эч качан коррупция да болбойт. Эгерде не навреди менен баарыбыз иштей турган болсок, каждый сверчок знает свой шесток деп, ар ким өзүнүн ордунда туруп иштей берсе, Япониядагыдай, Кытайдагыдай, Турциядагыдай, Өзбекстандагыдай. Азыр эми болду да эми. Аскар эке, эми 30 жылдан бери иштеп атабыз. Деме аракет болуп атат, деме атат, эми чоңдор деле ойлоно турган мезгил келди да эми болду эми. Бул жете турган жерибизге жеттик. Мына акыркы сигнал мына өзүбүздүн мына канчалаган жерлерибиз кетип калды, туура? Эми токтоно турган мезгил келди да эми качангыча эми жеп. Мисалы үчүн Путин айтып атат да, все, что вы накопили, дейт да, каким бы путем это не было, дейт. В третьем поколении, дейт, эти средства, дейт, переходят совершенно чужим вам людям, дейт да. Сен небереме, балама деп чогултуп атасың го. Совершенно башка бир адамдардын колуна өтүп кетет экен да ушул эмелердин баардыгычы. Ошого
мен айтар элем, мына кыргыз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калыш үчүн жалпы кыргыз эли көтөрүлүп, мына күжүрмөн эмгекке көтөрүлүп чыгышыбыз керек да, иштешибиз керек. Иштегенде дагы анан туп эле барып эле бир жерде чапкылай бербей, өзүнүн жолу менен, өзүнүн бир ирети менен ушулардын баардыгын аткара турган мезгил келди да эми. Эми сизге, маегиңизге чоң рахмат. Мына бүгүн отурдук, мына ушул Максат, Майрамбек, Аскар эке, Эрмек болуп отуруп ушул жерде биздин негизги ушул топтолгонубуздун маселебиз мына Кыргызстанда дагы мына евро стандарт сапаттуу көчөт чыгыш керек. Биз ушул тармакты, көчөтчүлүк тармагын өнүктүрөлү деген аракетте жүрөбүз. Колдоп бериңиздер, дуа кылып коюңуздар биздин иштерге. Жакшылык боло берсин. Анан дагы бир нерсе да. Бардык нерсе Кыргызда бар да жанагы жакшы ниет, жакшы тилек жамырмырыз депчи. Эгерде жакшы бир нерсени ой тилек кылып туруп, жакшы бир максат коюп иштей берсек, Аллах Таала жакшы нерселерге жардам берет да. Амин, амин. Анан эми биз бардыгыбыз ушу ниетибизди оңдошубуз керек да. Ниетибизди оңдошубуз керек. Бир гана нерсени максат кылып коюш керек. Канткенде Кыргызстанды өнүктүрөбүз го. Болду, ушул ниет менен жанагындай зыян келтирбей ар бир жумуш жасасın. Пайдасыз барлык тараптарга иншалла.